Сессияга Жалал Абад шаарынын мэри жана биринчи орун басары Турдалы Темирбаев катышкан жок. Бул көрүнүштү депутаттар шаардын келечегине кайдыгер мамиле катары баалап, кала башчылары негизсиз жумуш орундарында жок болууда деп сынга алышты. Биздин мэр кайта-кайта эле отпускага чыгат, кайта-кайта эле командировка менен Бишкекке барат. Анын орун базары мен билгенден больничныйда дешип жатат, бирок ал киши дагы мен билгенде бир 10 күндөн ашты жумушта эмес. Бул жерде азыр бир вице-мэр гана отурат. Дагы бир вице-мэр эми жумуш кылып аткан мен кабарым жок. Депутаттардын жыйыны ызы чуу менен коштолду. Анткени Жалал Абад шаарынын кире беришиндеги арканы реконструкциялоого шаардык бюджеттен каражат бөлүп берүүнү сунуштап келген Сузак районунун акими жана жергиликтүү кеңештин депутаттарынын ортосунда талаш тартыштар орун алды. Ошол эле учурда мен силерге айтайын, 280 миллион гана бюджетибиз бар болгону. 380-300 миң калкан. Ошон үчүн биздин бюджет ошону карап, содержательге мүмкүнчүлүгү жоктугуна келип атат. Эгер мүмкүнчүлүгү бар болгон болсо, силердин алдыңыздарга келип ушундай кыздар отурушун. Бирок депутаттар Жалал Абад шаарынын бюджети аран гана өзүбүзгө жетет деген таризде. Бул сунушту четке какты. Анткени шаардын ичинде бир топ социалдык маселелер каражаттын жетишсиздигинен улам аткарылбай турат. Сын болбойбу сиздерге. Бир Айкөлдү ушу Сузак району негизи каражатын чече албай атасыңар деп ушундай бир эртең өзүңүзгө эле мындай бир сөз тийип калбайбы. Өткөн жума айрым депутаттар шаардыктарды түйшөлткөн ички жолдор тууралуу маселе көтөрүп, тийиштүү кызматкерлерге эскертүүлөрдү беришкен. Көп өтпөй жаан жаап турган учурда Ленин көчөсүн асфальттап жаткан жумушчунун сүрөтү интернетке тараган. Отчет үчүн жасалып жаткан бул көрүнүштөргө көзөмөр күчөтүүлөр айтылды. Жергиликтүү кеңештен бир топ бюджеттен бир топ акчаларды бөлүп беребиз. Ушул эле жолдорду жамоого, жолдорду салууга, тротуарларды жасоого, бирок шаарда бир канча жерлерибиз бир жылга жетпей эле сапаты жок болгондуктан бузулуп жатат. Шаардыктардын тынчын алган эшек кармоочу жайлар тууралуу да депутаттар үн катты. Эшек бизнеси ачка чыгары менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жеринен текшерип, бардыгы мыйзамдуу экенин аныкташкан. Бирок азырга чейин узун кулактын чоо жайы Кытайга экспорттоо менен чектелеби жокпу, толук иликтенген жок. Аткаруу бийлигинин тарабынан бардыгы мыйзамдуу экен деген маалыматты бизге айтышкан. Бирок бүгүнкү күндө мага жеткен маалымат боюнча ал жерде бир да эшек жок, бүт баарысын тең шаардан чыгарып кетти деген маалымат бар. Жалал Абад шаарынын аймагында тротуарларды эсепке албаганда 159 чакырым автожолдор бар. Бирок өткөн жылы оңдоп түзөө үчүн казылган жолдор азырга чейин жамал элек. Ишти баш аяк бүтүрүү үчүн калаанын бюджетинен жетиштүү каражатта каралган. Дамир Кубанычбеков, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.